Assalamu алейкум. Бүгін жүрек туралы сөйлешебіз. Ал дүйнөдөгү эң кичинекей мотор болгону менен дүйнөдөгү эң чоң мотордогу аткара албай турган иштерди аткарат. Айта кетейин, ал минутасына 75 жолу орточо согот, күнүнө 100 000 жолуга чейин согот. Ал эми ал 60 жылдан ашуун жашай турган болсо, адам 2,5 миллиардга чейин согуп, 150 миллион тонна канды денебиз боюнча айланып чыгат. Дүйнөдөгү эч бир мотор мындай өлчөмдөгү ишти үзгүлтүксүз аткара алышы мүмкүн эмес. Бул дагы болсо жараткандын жараткан кереметтеринин бирөөсү. Жүрөктү Аллах кыймылсыз деле кылып койушу мүмкүн эле, башка органдарыбыз сыяктуу эле. Бирок бул дагы болсо адамга эскертүү, өзүңө кел, күнөөлөрдөн кайт, туура жолго түш дегендей таризде аны соктуруп койгон. Бул дагы болсо бизге эскертүү экендигин унутпасак. Жүрөк көкүрөк көөдөнүбүздүн сол тарабында жайгашкан, бир аз ыктайт, негизи ортодо эле. Ошондон улам сол өпкөбүз оң өпкөбүзгө караганда бир аз кичинерээк. Аялдардын өпкөсү эркектердикине караганда бир аз кичинерээк болгону менен ага караганда көбүрөөк тезирээк согот. Биздин жүрөгүбүз төрөлгөнүбүзгө чейин эле согуп баштайт. Жүрөк тууралуу дагы айтып өтө турган болсом, ал булчуңдуу орган, ага кыймыл аракетибизди өзгөртпөй турганда деле анын согуусу жайлап же тездеши мүмкүн. Мисалы, музыкага байланыштуу Бетховендин же Моцарттын музыкасын койсоңуз, анын согуусу өзгөрөт. Жүрөктүн кыймылын текшере турган эң жөнөкөй аспап бул стетоскоп. Ал 1 кылымдан ашуун мурда ойлоп табылган. Ал аялдардын дене түзүлүшүнөн улам анткени көп учурда алардын жүрөк согушун сезиш кыйын болгондон улам ошол аппаратты ойлоп табышка туура келген. Жер жүзүндөгү өлүмдөрдүн эң көп себепчиси бул жүрөк кан тамырлары оорулары. Демек, сиз жүрөгүңүздү жакшы сактай турган болсоңуз, сиздин жашооңуз дагы узагыраакка чейин созулат. Эң кеминде 150 жашка чейин жашайт деген айрым алымдардын дагы окумуштуулардын дагы статистикалары бар. Демек, жүрөктү жакшы сактасак, өмүрүбүз дагы бир аз узунараак болот. Кантип жүрөктү сакташ керек? Албетте, ага көп нерселерди кылыш керектир. Мен алардын айрымдарын эле айтып коеюн. Албетте, бардык эле органдарыбыз сыяктуу жүрөк дагы кыймыл аракетти сүйөт. Ошондуктан мүмкүн болушунча көп кыймылда болуңуз. Өткөн видеодо айтып өттүм, кандай кыймылдарды аткарыш керек. Жөө басыш керек, чуркаш керек. Бирок зоруктуруп койбош керек. Мисалы, чуркаганда дагы чарчага чейин чуркап, бир аз эс алып, анан кайра чуркаса жакшы болот. Тоого чыксак дагы эң жакшы таасир этет жүрөккө. Анан дагы өзүңүздү кубандыра турган нерселерге көбүрөөк көңүл бурсаңыз, стресстен арыла турган болсоңуз, стресс гормондору азыраак бөлүнүп чыгып, жүрөккө эң жакшы таасир этет. Жана дагы жүрөккө жага турган азыктарды көбүрөөк жеш керек. Булар болсо жер жемиштер, мөмө жемиштер, банан, алма жакшы таасир этет. Кургак мөмөлөр жакшы таасир этет. Өрүк каак уккан болсоңуз керек бул тууралуу. Жана дагы балыктын майы дагы жүрөккө абдан жакшы таасир этет. Сарымсак жакшы таасир этет. Табигый азыктардын баары эле жүрөккө абдан жакшы таасир этет. Демек, ушундай нерселерди жүрөккө кылып тура турган болсок, жакшы уктап, жакшы эс алсак, караңгыда эс алсак, жүрөккө абдан жакшы таасир этет. Албетте, анан дагы бирөөнүн көңүлүн оорутуп койгондо анык эмес, көбүрөөк өзүбүздүн жүрөгүбүз ооруйт. Ошондуктан эч ким менен эч кандай конфликтке барбай, адам болгондон кийин ар бир адам ката кетирет деп аны туура түшүнүп, жүрөгүбүзгө жакын албай койсок дагы бизге абдан жакшы таасир этет. Азырча ушулар жүрөк тууралуу.